Урматтуу Коопсуздук кеңешинин мүчөлөрү, бүгүн Коопсуздук кеңешинин жыйынында биринчи маселе катары куралдуу күчтөрүбүздүн абалы жана өнүгүү багыттары турат. Анын негизинде Кыргыз Республикасынын аскердик доктринасынын долбоорун кароо сунушталууда. Мен Кыргыз Республикасынын президенти жана куралдуу күчтөрдүн башкы кол башчысы катары биринчи кезекте мамлекетте орун алган көйгөйлөрдү чечүүгө жана улуттук коопсуздукту камсыз кылууга багытталган көптөгөн тапшырмаларды бергенмин. Бул багытта көп иштер жасалды, буга жалпы элибиз да күбө болдуңуздар. Ошентсе да алдыбызда жасай турган дагы көптөгөн иштер бар. Эсиңиздерде болсо, менин алгачкы тапшырмаларымдын бири улуттук коопсуздук концепциясынын ажырагыс бөлүгү катары Кыргыз Республикасынын жаңы аскердик доктринасынын долбоорун иштеп чыгуу болгон. Өзүңүздөр билесиздер, өлкөбүз 4 мамлекет менен чектешет. 7 облустун ар бири чек аралык аймак болуп саналат. 40 административдик райондун 80% коңшу мамлекеттер менен түз байланышып турат. Кыргызстандын чек арасында жана Борбор Азиянын алыскы аймактарында жалпысынан биздин өлкөгө түз дагы, кыйыр түрдө дагы таасир эткен ар кандай процесстер жүрүүдө. Дүйнө жүзүндө болуп жаткан чакырыктар менен коркунучтардын маалында өлкөбүздүн коргонуу жөндөмдүүлүгүн жогорулатуубуз өтө маанилүү. Сиздер билгендей, мамлекетибиздин коргонуу жөндөмдүүлүгүн арттырууга чоң күч жумшап, бир топ иштерди жүзөгө ашырып жатабыз. Акыркы 30 жыл ичинде биринчи жолу чек арабызды жана биздин жарандарыбызды коргоо үчүн зарыл болгон заманбап куралдарды өзүбүз сатып алдык. Бул бир гана байрактар учкучсуз учуучу аппараттар эмес, башкалары да бар. Анын ичинде биз өнөктөш жана союздаштарыбыздан азырынча Борбор Азияда андай аналогтору жок болбогон курал жарактардын жаңы түрлөрүн сатып алдык. Ал эми өзгөчө кырдаалдар министрлигинин муктаждыктары үчүн Аэробус маркасындагы 2 жаңы тиг учак алдык. Коргоо министрлиги үчүн бюджеттик каражаттардын эсебинен 5 тиг учак капиталдык ремонттоон өтүп, андан тышкары жаңы Ми-17 Би-5 учагы сатып алынып, кошумча дагы Ми-17 маркасындагы тиг учактарын сатып алуу алдында турабыз. Мамлекетибиздин коргонуу жөндөмдүүлүгүн арттыруунун алкагында аба чабуулунан коргонууну камсыз кылууга жардам бере турган Печора модернизацияланган мобилдүү зениттик ракеталык комплекс сатылып алынды. Ушул сыяктуу жүргүзүлүп жаткан иштердин алкагында Россия Федерациясы менен аба чабуулунан коргонуунун бириккен региондук системасын түздүк. Муну эми башталышы гана деп атасак болот. Биз Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздугунун ажырагыс бөлүгү катары мамлекеттин коргонуу жөндөмдүүлүгүн жогорулатуунун үстүндө талыкпай иштөөнү уланта беребиз. Ошол эле учурда Кыргыз Республикасы тынчтыкты сүйгөн өлкө экендигин өзгөчө белгилеп кетким келет. Биз кайсы бир башка өлкөгө кол салуу максатын көздөбөйбүз, андай ниетибиз да жок, андай пландарды да койбогонбуз. Кандай гана чыр-чатак болбосун, аны алдын алууга же бир гана дипломатиялык жол менен чечүүгө болот деп эсептейм. Биз ички жана тышкы саясатта дал ушул принципти карманабыз. Ошол эле учурда бизге карата куралдуу агрессия көрсөткөндөр болсо, анын кесепетинен жарандарыбыз курман болуп жатса, үйлөрүбүз жана башка инфратүзүмдөрүбүз талкаланып өрттөлүп жатса, биз андайга жөн гана байкоо салып олтура албайбыз. Биз кандай гана агрессор болбосун, тиешелүү жооп кайтарууга даярбыз. Тилекке каршы, азыркы учурда дүйнө жүзүндө кыйын кырдаал түзүлүүдө. Ал региондук эле эмес, глобалдык деңгээлде да тез өзгөрүп, аскердик саясий аракеттер менен коштолууда. Мунун баары аскердик жана мамлекеттик башкаруу системасынын бекемдөө зарылдыгын эскертип, аскердик коопсуздук коркунучтар артып баратканынан кабар берет. Ага ылайык аскердик коопсуздукту жана коргонууну камсыз кылууга мамлекеттик көз карашты кайра карап чыгууну талап кылууда. Жалпы аскердик саясий туруксуздук, согуш аракеттеринин очоктору, жер шарынын ар кайсы аймактарында улам бир жаңы куралдуу кагылыштардын келип чыгышы элестете алгыс кесепеттерге алып келиши мүмкүн. Эл аралык террористтик жана экстремисттик уюмдардын активдүү ишмердиги Борбор Азия аймагындагы бардык мамлекеттер үчүн коркунуч булагы бойдон калууда. Мамлекеттер аралык мамилелер жана региондор аралык байланыштар системасында түзүлгөн карама-каршылыктар фонунда ал күч алып жатат.
Geosаясий кызыкчылыктардын кагылышы, дүйнөлүк алдыңкы державалардын жана аскердик саясий блоктордун ортосундагы карама-каршылыктардын күчөшү өлкөлөр ортосундагы өз ара ишенимге доо кетирип, кризис жаратты. Анын кесепети дүйнөлүк экономикага да таасирин тийгизүүдө. Санкциялык саясаттан улам соодага жана башка нерселерге чектөөлөрдүн күчөшү дагы глобалдык деңгээлде карама-каршылыктардын курчушуна жана абалдын туруксуздашуусуна алып келе турган факторлордун бири болуп калды. Өлкөлөрүбүздүн отун энергетикалык импортко көз карандылык шарттарында аймактагы суу энергетикалык көйгөйлөрдүн курчушу дагы региондогу туруктуулукка терс таасир тийгизүүчү факторлордун бири болуп калды. Мен белгилеп өткөн жана көптөгөн башкача коркунучтар бизге жыл сайын, ай сайын, керек болсо күн сайын чакырык таштап, биздин мамлекетибиздин бекемдигин текшерип жатат. Бул көйгөйлөрдү чечүү жана мамлекетибиздин коргонуу жөндөмдүүлүгүн бекемдөө үчүн комплекстүү мамиле кылуу зарыл. Өлкөбүздүн коргонуу жөндөмдүүлүгүн камсыз кылуу жаатындагы мамлекеттик саясатты ырааттуу жана так жүргүзүү биздин мамлекетти тышкы коркунучтардан эле сактабастан ички туруктуулукту чыңдайт, коомдук коопсуздукту жогорулатат, өлкөнүн экономикалык жана руханий адеп ахлактык потенциалын бекемдейт. Буну баары жалпы эле мамлекетти өнүктүрүүгө, анын коопсуздугун камсыз кылууга оң таасирин тийгизет. Анын натыйжасында Кыргыз Республикасы бүтүндөй Орто Азия регионунун өнүктүрүү саясатын аныктоодо алдыңкы ролдордун бирин ээлеп калышына негиздердин бири болуп саналат. Кыргызстан өзүнүн саясатын кошуналары менен ынак мамиледе болуу принцибинде түзүп жаткан меймандос өлкө деп келебиз. Андыктан биз өзүбүздүн коргонуу жөндөмдүүлүгүбүздүн деңгээлин жогорулатууну унутпашыбыз керек. Натыйжалуу, туруктуу жана дайыма өнүгүп турган материалдык техникалык инфратүзүмгө тийиштүү илимий изилдөөлөр жана ар тараптуу мамлекеттик колдоо көрсөтүү менен заманбап илимий техникалык жетишкендиктерге жана маалыматтык технологияларга таянуу менен өлкөбүздүн коргонуусун өнүктүрүүбүз абдан маанилүү.